Илим жана зикир. Илим 24. Сафван бин Асал Муради радиаллаху анхудан риваят. Мечітте пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қызыл сызықтары бар жамынчысына жөлөнүп олтурган кезде жанына басып барып: "О Алланын элчиси, мен илим алганы, үйрөнгөнү келдим" дедим. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Кош келипсиң, эй илим талап кылган инсан. Чындыгында периштелер канаттары менен аны калкалап турушат. Алар илимди катуу сүйгөндүктөрүнөн бири-биринин үстүнө конуп жатып, асманга чейин жетип барышат." Илим 24. Сафван бин Асал Муради радиаллаху анхудан риваят. Мечитте пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қызыл сызықтары бар жамынчысына жөлөнүп олтурган кезде жанына басып барып: "О Алланын элчиси, мен илим алганы, үйрөнгөнү келдим" дедим. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Кош келипсиң, эй илим талап кылган инсан. Чындыгында периштелер канаттары менен аны калкалап турушат. Алар илимди катуу сүйгөндүктөрүнөн бири-биринин үстүнө конуп жатып, асманга чейин жетип барышат." Илим 24. Сафван бин Асал Муради радиаллаху анхудан риваят. Мечитте пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қызыл сызықтары бар жамынчысына жөлөнүп олтурган кезде жанына басып барып: "О Алланын элчиси, мен илим алганы, үйрөнгөнү келдим" дедим. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Кош келипсиң, эй илим талап кылган инсан. Чындыгында периштелер канаттары менен аны калкалап турушат. Алар илимди катуу сүйгөндүктөрүнөн бири-биринин үстүнө конуп жатып, асманга чейин жетип барышат." Табарони.